Assalamu alaikum урматтуу бетугандар. Муфтияттын басма сөз кызматы билдирет. Кадыр түн Рамазан айынын 26 күнүнөн 27 күнүнө караган түнү белгиленет экен да. Ошондо Кадыр түн 17 апрелден 18 апрелге караган түнү Кадыр түн деп айтылат экен да. Негизи тактыгын Алла Таала өзү билет, жашырып койгон экен. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айынын акыркы 10 күнүнөн издегиле деген экен Кадыр түндүчү. Бул так сандардан издеш керек экен да. Алла Таала так сандарды жакшы көрөт. Эми ушул Кадыр түндү ким таап алган болсочу, ал ибадат таап алып анан ибадат кылуу насип болгон болсо, ал эң бактылуу инсан деп айтылат экен да, эсептелет экен.